Южемстрой ачык акционердик коому 2016 апрель айында Кыргыз-Кербен жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда жерди иштетүү боюнча келишим түзүшкөн. Ал эми май айында курулуш иштери башталган. Агалай курулуш компаниясы алынып жаткан көп кабаттуу үйдөн 12 мүлктү Южемстройго бериши керек болчу. Деген менен келишим аткарылбай көп кабаттуу үй белгиленген чийинден өтүп, 105 квадрат метр жерди мыйзамсыз басып алышкан. Ар бир жеринде өзүнүн эмеси бар да, баасы бар. Анан ол жерге кылган ошого лайыктуу имарат салынат да. Негизи мындай да, жерди алды, ошого карап проект түзөт, ошол проекттен кийин батырыш керек. Ал жер батпай калды. Батпай калып туруп, анан ошо бизге айтпай деп эстен ошону жерди захват кылып атат, орусча айткандачы. Естественно, мен как акционердик коомдун төрагасы болгондон кийин мени акционерлер шайлаган. Мен акционердик коомдун укугун коргошум керек. Ал эми экинчи тарап коюлуп жаткан дооматтар негизсиз жана чындыкка дал келбестигин билдирип жатышат. Анткени келишимдин негизинде курулушту ишке ашырып жаткан Кыргыз-Кербен Южемстройго 10 миллион 944 миң сом төлөп бергенин айтышууда. Бирок аталган акционердик коом Кыргыз-Кербен ЖЭЧКасына көп кабаттуу үй үчүн берилген 28 соттук жерди мыйзамдаштырып берген эмес. Буга байланыштуу райондук сотко кайрылууга мажбур болушкан. Южемстрой ачык акционер коому Кыргыз-Кербен жоопкерчилиги чектелген коому келишим негизинде толук милдеттемелерди аткарып келип жатат. Ошого карабастан өздөрүнүн үстөмдүк талаптарын коюп, сотко жазып, азыр соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Сот кандай чечим чыгарса, ошого карап иш жүргүзөбүз. Өткөн жылдын октябрында соттук отурум болуп, Кыргыз-Кербен жоопкерчилиги чектелген коомунун пайдасына чечилген. Наразы тарап болсо чечимге канааттанбай, Ош облустук сотуна апелляциялык кат менен кайрылышты. Учурда соттук териштирүүлөр башталып, отурум белгилене элек. 11 майдагы 2017 жылда кошумча түзүлгөн келишим боюнча 1 квадрат метрди 131 миң 299 сомго түзүлгөн. Ошол себептен муну атайын ушул кыйын абалга такап келип, ушул абалга түзгөн жараткан деп эсептеп, сот ошол себептен кошумча эмени келишимди жокко чыгарды. Эскерте кетсек, көп кабаттуу үй шаардын Масалиев проспектисинде жайгашкан. 10 кабаттуу болуп 70 патерден турат. Мерим Осмоналык кызы, Аскар Гуламиденов, Нур Ньюс.